Гүлдүн 7 акеси. Алдаяр улу Мойтаке 1750-1843 жылы. Бата сурасаң Мойтакеге бар. Гөл кылаасындагы акелердин эң улусу жана эң сакалдуусу болуп Мойтаке аталат. Мойтаке Алдаяр тукумунан 1745-1750 жылдарда туулган. Мойтаке чечен, мүнүшкөр, саяпкер, акылман ойчул, сынчы, данышман касиеттерге ээ болгон. Өзү арабча жаза да, окуй да билген. Мойтакенин айткандары, артына калтырган мурастары эч чирибейт да, эч эскирбейт. Мойтакенин нуска сөздөрү кылымдардан кылымга элдин оозунда айтылып келе жатат. Ырыс алды ынтымак, ынтымагы бар элдин айсыз караңгы түндө да асманында күн турат. Ынтымагы жок элдин балдары иттей ыркырап, ачык жарык күндө да асманында түн турат, деп Мойтаке элдин ынтымагын жогору койгон. Мойтакеге Алла Таалам ашкере